Bismillah, birinci сабақты баштайлы. Бұл жерде язхабу деген сөз менен баштаймыз. Язхабу. Ал бару же кету деп которулат. Мысалы сүрөттөгү баланы карасаңар, ал бир жакка бартат, Эми окуйлу, караңыздар. Хаза Зейд. Бул Зейд. Ал-ана азыр. Хуа язхабу. Ал баратат. Хуа язхабу илал мадраса. Ал мектепке баратат. Бул Зейд азыр ал мектепке баратат. Хаза Зейд ал-ана хуа язхабу илал мадраса. Қана өзіңөрдүн ичиңерден же өзүңөр өз алдынча окуп көргүлөчү. Мен аркаман кайталап. Хаза Зейд. Al-ana huwa yadhhabu ila al-madrasa. Эми ушул эле сөздү аял кишиге кантип айтабыз? Хазихи Фатима. Бул Фатима. Хазихи Фатима. Al-ana азыр. Хия ал. Тазхабу ила al-bayt. Тазхабу ila al-bayt. Ал үйгө баратат. Аркаман кайталап окугула. Хазихи Фатима. Al-ana hiya tazhabu ila al-bayt. Ал үйгө баратат. Эми байкасаңыздар керек, язхабу жана тазхабу деген сөздү. Язхабу эркектерге айтылат, тазхабу аял кишилерге айтылат. Баракаллаху. Эми сөздөргө келе турган болсок, хуа ал, хия ал аял кишиге, хада бул эркек кишиге, хадихи бул аял кишиге. Мадраса мектеп, бейт үй. Иля деген сөз бир тарапка деген сөз. Бир жакты көздөй, Ал-ана азыр. Бунун бардыгын силер кайталап алсаңар болот. Жаттап, эгер билбесеңер. Эми ушул эле сөз язхабу деген мен баратам деп кантип айтабыз? Мен баратам. Ана мен. Ана азхабу. Al-ana ila al-masjid. Ана азхабу al-ana ila al-masjid. Мен баратам азыр мечитти көздөй, мечитке. Ана азхабу al-ana ila al-masjid. Көрдүңөрбү? Тазхабу, язхабу дебей, ана дегенде агылып өзгөртөбүз. Башка мисал. Эми бул сөз азхабу же язхабу же тазхабу деген сөздөр азыр эле эмес, жалпы ситуацияны түшүндүргөнгө ылайыкталган сөз. Мисалы, карагыла. Жалпы силер эмне кылып жүрөсүңөр, күндө? Ана азхабу илал амал кулла яум. Ана азхабу илал амал кулла яум. Мен барам жумушка күн сайын. Силер азыр барбашыңар мүмкүн, бирок жалпы күндө бир иш кыласыңар, барасыңар. Баракаллаху. Эми сөздөргө келе турган болсок, ана мен, масжид мечит, амал жумуш, биздин эле сөздөргө окшош, көрдүңөрбү, жеңил. Кулла яум күн сайын. Эми бул биринчи сөзүбүз бүттү. Алхамдулилlah. Wallahu a'lam.